Урматтуу мекендештер, Москва шаары, клиника Элмед. Врач-стоматолог Гулам уулу Надырбек төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш алуу, салуу, тазалоо, протез, керамика, брекет, цирконий, коронка, имплантация, детский стоматология. Толук маалымат төмөнкү номерде. +7 925 660 36 68. Метро Южная, выход 7. Улица Варшавская шоссе 128, корпус 1. Белгилеп айта кетчү нерсе, биз 24 саат иштейбиз. Андыктан эч ойлонбой, байланышып келе берсеңиз болот. Москванын түштүк чыгышындагы Садовод базарында полиция кызматкерлери менен кагылышуудан кийин 82 мигрант кармалды. Бул тууралуу Москва шаардык ички иштер башкармалыгына шилтеме берип, Орусиянын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка караганда 15 декабрдын кечинде МАИ кызматкери тажикстандык 21 жаштагы жарандын документтерин текшерүү максатында анын автоунаасын токтотууга аракет жасаган. Бирок айдоочу талапка баш ийбей, полиция кызматкерин бир нече метрге чейин сүйрөп барып, качып кетүүгө аракет кылган. Кийин унадан түшүп, полиция кызматкерине кол салган деп айтылат маалыматта. Көп өтпөй окуя болгон жерге ондогон киши келип, полиция менен кагылышуу болгон. Интернетте тараган видеодо тартип сакчылары абага бир нече жолу ок чыгарып, андан соң чогулгандарды жапырт кармоого өткөнүн көрүүгө болот. Кармалган 82 мигрантка майда бейбаштык, полиция кызматкерине баш ийбөө беренелер менен протокол түзүлгөн. Ал эми айдоочуга карата зомбулук беренеси менен иш козголгон. Анын талмасы бар экени билинген соң ооруканага жеткирилген жана кийин коё берилген. Кармалгандардын документтери текшерилип, аскердик турган турбаганы териштирилди. Буга чейин Орусиянын аймагындагы мигранттар ар кандай коомдук жайларда кармалып, аскердик каттоого алынып, айрымдары Украинадагы согушка жөнөтүлүп жатканы тууралуу кабарлар тараган. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алган соң согушка барып окко учкан бир нече кыргыздардын сөөгө туулуп өскөн жерине жеткирилген учурлар акыркы 2 жылда бир канча жолу катталган. Булак Азаттык. Элдик курултай. Президент Садыр Жапаров тууну өзгөртүү сунушун колдоп берүүнү суранды. Бул тууралуу мамлекет башчысы 16 декабрда Бишкекте өтүп жаткан экинчи элдик курултайда айтты. Ал президенттик кызматтагы 3 жыл ичинде эки тараптуу жолугушууларга жана ар кандай саммиттерге катышуу үчүн 30дан ашык мамлекетке барганын, айрым жолугушууларда силер күн карама өстүрүп май чыгарасыңарбы деген суроолор берилгенин жана анда дароо эле кептүү жөнүндө болуп жатканын түшүнгөнүн айтты. Төрага Нурланбек Шакеевке Нурлан ушундай болуп жатат. Жереге оңдоп түзөтүү киргизүү менин ыйгарым укугума кирбейт. Жогорку кеңешке туунун авторлорун чакырып кеңешип, мүмкүн желектеги күндүн нурун кичине түздөп, түндүгүндөгү чамгаракты 4кө көбөйтүп койбойлубу деп мен сурандым. Нурлан Шакеевди тепкилебей, мени тепкилегиле деди Жапаров. Ошондой эле ал тууга өзгөртүү кирсе, паспорт, унаа номерлерин дароо алмаштыруунун кажети жоктугун, акча сарпталбай турганын айтты. Нурланбек Шакеев демөөрчүлөр бар дебеди беле. Аны мен айткам. 50-60 шелекти мен эле айлыгымдан алмаштырып, мамлекеттин бир тыйынын кетирбей, демөөрчүлүк кылып коеюнчу дегем, деди мамлекет башчысы. Жапаров сөзүнүн соңунда залда отургандардан желекке өзгөртүү киргизүү демилгесин колдоп берүүнү суранды. Курултайдын делегаттарынын айрымдары кол чапты, бирок тууну өзгөртүү сунушу колго салынып, добуш берилген жок. Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун төрага Нурланбек Шакеев менен депутат Улан Примов жазып, 28 сентябрда коомдук талкууга коюшкан. Жогорку кеңештин 29 ноябрдагы жыйынында мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылган. Булак Суперкежи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары менен Орусиянын Москва шаарына барды. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиргендей, сапардын алкагында Акылбек Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынын алкагындагы иш-чараларга катышат. Өкмөт башчыларынын кеңешинин алдыдагы жыйынын алкагында Кыргызстандын быйылкы кмш органдарындагы төрагалыгынын жыйынтыгы чыгарылары күтүлүүдө. Мындан тышкары 2024 жылы Орусиянын кмшга төрагалык кылуу концепциясынын негизги жоболору сунушталат. Жыйындын жыйынтыгында өкмөт башчылардын билдирүүсүнө кол коюлуусу күтүлүүдө. Белгилей кетсек, быйыл кмшнын органдарына Кыргызстан төрагалык кылууда. Булак Суперкежи. Унаа 2ге бөлүнүп кеткен. Ысык көлдө үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Бүгүн 17 декабрда Ысык көлдө үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Маалыматка караганда Кара Кол Түп унаа жолунда
Жүргүнчү ташуучу кичи автобус менен жеңил унаа кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 2 айдоочу мерт кетип, 9 адам жаракат алды. Видеодон жеңил унаа 2ге бөлүнүп калганын көрүүгө болот. Булак Супер KG. Шайлоочулар президенттик шайлоодо Путиндин өзүн өзү көрсөтүүсүн колдоду. Шайлоочулардын тобу президенттик шайлоодо Орусиянын президенти Владимир Путиндин өзүн өзү көрсөтүүсүн колдошту. Бул тууралуу ТАСС билдирет. Белгилей кетсек, буга чейин Путин 2024-жылдын 17-мартында өтө турган Орусиядагы президенттик шайлоого катышаарын билдирген. Путин 4 жолу 2000, 2004, 2012 жана 2018 жылдары Орусиянын президенти болуп шайланган. Орусия Федерациясынын конституциясына өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин ал 2024 боло турган жаңы президенттик шайлоого талапкер катары катышуу укугун алды. Булак Назар News KG.